Чолпон Ата шаарында Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Бул иш-чарага Армения, Грузия, Казакстан, Таиланд королдугу, Азербайжан, Өзбекстан, Бельгия, Түштүк Корея, Португалия, Индонезия, Румыния, Болгария, Туркия, Босния жана Герцеговина сыяктуу өлкөлөрдүн конституциялык сотторунун өкүлдөрү, ошондой эле Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын өкүлдөрү катышты. Конституциянын жаңы редакциялары чыкпаса дагы, ушул конституцияны биз эгемендүүлүккө ээ болгондуктан баштап кабыл алган нерсе. Биз Кыргызстанда ушу конституция бар болгону бул өзүнчө эле бир жакшы бир нерсе деп айтып кетишибиз керек. Экинчиден, бүгүнкү өткөрүлүп аткан ошол эл аралык конференцияга 15 мамлекеттин конституциялык соттун судьялары келди. Бул дагы бир абдан мындай жакшы бир маалымат менен бөлүшүү, биз өзүбүздүн тажрыйбабызды айтып бергенге, алардын тажрыйбасын укканга өзүнчө бир жакшы бир мындай жакшы бир импульс болот деген мааниде отурабыз. Конференциянын катышуучулары конституциялык реформалардын себептерин жана аларды жүзөгө ашырууда конституциялык контролдоо органдарынын ролун талкуулашты. Алар ошондой эле укуктук жана демократиялык мамлекетти түзүүдө прогрессивдүү кыймылды сактап калуу үчүн өз тажрыйбалары менен алмашты. Бүгүнкү күндө долзарб болгон juda ko'p konseviy adil sudlarni yanada kuchaytirish bo'yicha masalalar ko'tarilyapti. Biz uchun juda muhim masalalar bu. Qirg'iziston Respublikasi Konseviy sudi bilan hozir mana sizlarning ishtiroklaringizda kelishuvga qo'l qo'ydik. Biz Qirg'iziston Respublikasi Konseviy sudi bilan hamkorligimizni yanada mustahkamlamoqchimiz. Chunki hozirgi kunda Markaziy Osiyo davlatlarini hamkorligi ham juda yaxshi yo'lga qo'yildi. Эл аралык илимий практикалык конференцияда конституциялык баалуулуктарды илгерилетүү үчүн жарандардын укуктук аң сезимин жана укуктук маданиятын жогорулатууга, ошондой эле элдик бийликтин өкүлдөрү, соттор жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүгө конституциялык контролдоо органдарынын таасири талкууланды. Эгерде адилеттүү коом түзөлүк десек, анда конституциялык соттун чечимдерин сыйлаш керек, аны аткарыш керек деген сөз. Себеби деген ошо конституция жазган жана мен айтып кеткен баалуулуктардын баарын ишке ашыруучу эң алгачкы, эң күчтүү инструмент бул деген конституциялык сот өндүрүшү. Эмнегедир көп сөз эле болуп калат, эмне себептен ушу конституцияда көп жазылган баалуулуктар, укуктар мындай ишке ашпайт деп бизде. Ишке ашпаган себеби ошол. Бул деген укуктук механизмдер. Ошол укуктук механизмдерди жөнгө салуу, ошолорду калыбына келтирүү бул деген конституциялык соттун иши. Конституция укуктук демократиялык мамлекетти курууда негиз катары аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгына карата өткөрүлгөн. Мирим Субакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Чолпон Ата шаарынан.